Конституцияга ылайык мыйзамдарда каралган учурларда юридикалык жардам мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт. Юридикалык кандай жардам алса болот жана ага кимдердин укугу бар? Консультациялык укуктук жардам сизге ооз-2 жана жазуу түрүндө кеп кеңеш берип, арыз, өтүнүч, укуктук мүнөздөгү башка документтерди түзүп беришет. Мындай жардамды бардык жарандар, чет элдиктер, жарандыгы жок адамдар жана качкындар ала алышат. Квалификациялык юридикалык жардам соттордо жарандык, административдик жана кылмыш иштери боюнча сиздин укуктарыңызды коргоого жардам беришет. Мындай жардамды төмөнкүлөр ала алышат. Жылдык кирешеси минималдуу эмгек акысынын 60 эсе өлчөмүнөн ашпагандар, биринчи жана экинчи топтогу майыптуулугу барлар, психикалык оорудан жабыркагандар, улуу ата мекендик согуштун ардыгерлери жана аларга тең келген адамдар, жашы жете электер, жашы жете элек балдарды тарбиялап жаткан жалгыз бой энелер, мамлекеттик интернат үйлөрдө жана башка ушул сыяктуу жайларда жашап жаткан кар адамдар. Акысыз юридикалык жардамды кантип алса болот? Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин акысыз юридикалык жардам көрсөтүү боюнча борборуна кайрылса болот. Алардын дарегин бул сайттан таба аласыз. Укук жардам /gov/kj же 112 номуруна чалыңыз.